Эки команда тең ортого чыгып келди. Достук командасы көп жылдардан бери жакшы элестер. Ушул көкбөр боюнча өлкөбүздүн эң мыкты делинген командалардын бири болуп эсептелип келет. Ал эми жаш күч жааты болгону былтыр Нооруз майрамына карата түптөлүп бүгүнкү күндө оюндарын өткөрүп келе жаткан маалы. Алар жогорку лигадагы дебютанттар десек да болот. Дебютант бул эми алгачкы рет чыгып жатат деген түшүнүк. Кызыктуу оюнду тартуулайт, себеби жаш күч да достуктагы буга чейинки атаандашы болгон Кара Буураны ири эсепте утуп ушул беттешке чыгыша алды. Демек алдыңкы убакыттарда биз өтө эле кызыктуу беттешти күтүп калабыз. Мелдештерде ушул нерсенин баарын тең эске алат деген жакшы илгери үмүтүбүз бар. Кийинки мелдештерде Кудайым буйруса эми командасынын курамын тааныштыра турган болсок, команда капитаны Кыяз Ниязов ал Торович менен оюн өткөрөт. Бүгүнкү беттеште экинчи Айбек Темирбаев, үчүнчү Белек Мукаев ал Кейжи аттуу аргымак менен оюнга чыгат. Темирбаев көп убакыт бою бир командада ойносо дагы бүгүнкү беттеште алар бири-бирине каршы турушууда. Андыктан мындай кадамдарды биз оюнчу болгон үчүн туура эле карайбыз. Эки команданын өкүлдөрү өздөрүнүн гана командасы үчүн ойнойт. Бул жерде эски достук жана башка ой болбошу керек. Ал ортодо эсеп сандары ачылды. Ким ачты дейсиздерби? Мынакей 7 номердеги достуктун оюнчусу Султан Русланов эсеп сандарын ачууга жетишти. Султан Русланов болгону мынакей 6 мүнөт 30 секундада өз командасын алдыга алып чыгууда. Туура эмес болуп калган окшойт. Калыстын пикири боюнча Улак азыр ортодо. Улак чоң талашка түшүп жаткан учуру. Аны биринчи болуп эңип алат. Байкасаңыздар, бул Медет Апык уулу Улак менен. Медет Апык уулу бул мелдеште азыр жаш күч командасы үчүн өтө жакшы жардамын тийгизүүдө. Эмне болду? Дагы бир оюн эрежеси бузулду окшойт. Азыр Медет өзү кулап түшкөндөй. Эмне болуп кеткенин да түшүнбөйсүң. Албетте бири-бирине сый урмат менен гана мамиле кылат деген ниетибиз бар. Улакты алган экен, андан ары өнөктөшүнө өткөрүп берди. Байкай туралы Султан Русланов биринчи голдун автору. Султан азыр тайгазанга барды, бирок атаандаштар бул жолу оңой менен мүмкүнчүлүк берген жок. Султан бир жолу айланып чыгат жана ыргытыш керек. Ага жеткирген жок. Акыркы 5 секунда ушул жерден ыргытып ийбесе эле эсеп өзгөрбөйт окшойт. Ошентип биринчи таймдагы жыйынтыкталды. Азырынча эсеп 1-0. Достук командасы алдыда келе жаткан учуру. Урматтуу мекендештер, биз достук жана жаш күч командаларынын беттешин андан ары уландуу түрдө көрөбүз. Экинчи тайм башталууда. Азырынча эсеп сандары 1-0. Достук командасы биринчи бөлүктө бир салым жаратып, эсиңиздерде болсо Султан Русланов ал салымдын ээси болгон болчу. Атаандаштарынан азыр алдыда келе жаткан учуру. Бек болсун атаандаштарынын чоң бир коргонуу бөлүгүнө, чоң бир коргонуу күчүнө дуушар болууда. Ага карабастан азыр Бек болсун атаандаштарынын тайгазанына жетти. Жанында өнөктөшүү десем жок, өнөктөшүмөз эми командалаш менен биргеликте ыргыткан Бек болсун. Чындыгында ким менен ыргытканын дагы көрүш кыйын болуп калды, себеби формалары окшош. Кудум бир команданын эле 8 оюнчусу жүргөндүү да таасир калтырып кетүүдө анча-мынча. Азыр Улакты жерден эңип алган бул Султан Русланов кетти. Азыр ушул жерден эми кандай аракетке барат Айбек Темирбаев? Ошол жалпыбызга кызыктуу болуп жаткан маалы. Бирок Байман Нуралим уулу дагы жөн туруп калбастан такымы бекем
карылуу Айбек Темирбаевден улакты тартып алууга аракетин жасоодо. Айбек Темирбаевди биз билебиз. Мындай учурларда атаандаштарынан улакты тартып кетүүгө анын дарамети бар, бирок бул жолу ал атаандашын алдырган жок. Жана түптүз барып Тайгазанга эсеп сандарын өзгөртүүчү улакты таштады. Ошентип беттештин экинчи таймынын башы тагыраагы 4-мүнөтү Айбек Темирбаев көк бети менен жекеме-жекеден жеңишке жетип, андан ары эсеп сандарын өзгөртүп үлгүрдү. Азамат Айбек Темирбаев Достук командасынын эң эле бирок ал нерсеге Достук командасы жол бербейт. Достуктун азыр башкы максаты атаандаштарына чабуулга Калыс Бакай Султан уулун азыр оюндан четтетүүдө. Жана жеке жалгыз калган Эр Султан улакты алды. Эми атаандаштары дээрлик жок. 2-3 оюн болуп жатат. Эр Султан өзү жалгыз калды жана эсеп сандарын наминтип 3-0 чейин жеткирип койду. Достук командасы азыр жаш күчтөн ишенимдүү түрдө алдыга чыгып барууда. Чындыгында мени өкүндүргөнү жааттар ушунчалык бири-бирине каршы кудум душмандардай азыр беттешке кайтып чыгышты. Беттешти биз андан ары жалгаштырабыз. Жаш күч экинчи бөлүктө али бир дагы чабуулду уюштура элек. Менен беттештин экинчи бөлүгү жыйынтыкталып калды. Азырынча эсеп 3-0. Достук командасы атаандаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Биз 3-чү бөлүктө күтүп калабыз. 3-чү бөлүк чечүүчү бөлүк. Эч кайда алыстабай туруңуздар бизден. Бирин көрсөтөт деген оюбуз бар. Ал ортодо алгачкы чабуул жана жаш күч командасынын бул аракети чындыгында кооптуу болду. Анткени менен атаандаштары тапыкуулу. Жаш күч бир оюнчуга көп, демек ушул жерден чабуулга чыкса өтө жакшы бир эффект болмок. Бирок карасаңыздар, бир оюнчу жөн эле жүргөндөй. Эми оюнчулардын саны теңелди. Эми ушул жерде чабуулга чыгуу бир аз буга чейинкиге салыштырмалуу кыйыныраак болуп калат. Айбек Темирбаев Достуктан көкбетти минип чыкса, мага каршы жаш күчтөн ылдамдыкка басым жасай турган Бекназар Аматов Тубайсан менен чыккан. Бирок Айбек Темирбаев эмне кылышты билет. Азыр ортону көзөмөлдөп толугу менен жекеме-жекени карап турган маалы. Көкбет таптакыр ортого жолотпой жатат. Негизинен күчтүү аттар, ушу жекеме-жекеде чыгып жүргөн аттар ортону ээлесе эле эч кимди жолотпой калат. Азыр Айбек Темирбаев жекеме-жекеден улакты алды. Андан кийин чабуулга дагы чыкса болот. Бирок азыр бир мыктылап улакты алуунун аракетинде. Балким өнөктөшү келсе, чабуулдагы өнөктөштөр ким бар? Толтура чабуулга чыга турган Султан Русланов, Майрамбек Рыспеков. Бирок анын бири да келген жок. Анткени менен көкбет менен өзү чабуулду өнүктүрүүнүн айласын көрүүдө. Бирок ошол эле учурда убакытты чоюп ойноп жатат десек да болот. Эми гана мынакей өткөрүп берди. Акыркы мүнөттө Майрамбек Рыспеков улакты алды. Эми балким кооптуу чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасаса болот, себеби убакыт аз калды. Чабуулга жетиши керек. Майрамбек Пегас менен алдында атаандашы бар, бирок өнөктөшү дагы жок эмес. Тайгазанга бара жатат Майрамбек Рыспеков. Эсеп сандарын ошентип 4-0 өзгөрттү. Командасын ишенимдүү түрдө алдыга алып чыккан маалы. Майрамбек Рыспеков буга чейин дагы ал мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон болчу, бирок эсепти өзгөртө алган эмес. Азыр болсо мына беттеш дээрлик бүтүп калган учурда 4-чү улакты командасына жаратып берди. Анда санайлы акыркы секундалар калды. Бүттү. Ошентип Достук командасы кайрадан эле финалда. Достук жана